Жалал Абад облустук психикалык саламаттык борбору 2 автоунаалуу болушту. Бүгүн 9 декабрда кызматтык жеңил унаа жана тез жардам унаасынын ачкычы Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Карманбек Байдавлетовдун катышуусунда тапшырылды. Аталган ооруканада бүгүн өзгөчө кубанычтуу күн. Мекемеде буга чейин бир дагы тез жардам унаасы болгон эмес. Кызматтык жеңил унаанын дагы эскилиги жетип жараксыз болуп турганы айтылды. Бир нече жолу кайрылганбыз. Бүгүнкү күнү мына Жогорку кеңештин депутаты Айбек Тураталиевич, Саламаттык сактоо министрлиги Алымкадыр Савердинович, Жалал Абад областык саламаттык сактоонун координатору Каарман Кочкорбаевдин колдоосунун негизинде бүгүн бизге берилип тапшырылып турат. Ошондой эле Сузак аймактык ооруканасына дагы бир тез жардам жана санитардык унаасы өткөрүлүп берилди. Ооруканада 5 тез жардам унаасы болсо, анын 3-өсү дерлик иштен чыгып, 3 тез жардам унаасына муктаждыгы боюнча кайрылышкан. Эми мынтип автоунаалардын алгачкылары келе баштады. Март айына чейин дагы толуктоолор болору убадаланган. Көп жыл иштедиңиз, баарды медиктер тааныйсыз. Медиктер дагы күчүгө күч кошуп дагы иштешке шайланып турушат. Элди ден соолугуна кызмат кыла турган унаалар болсун, бузулбасын. Мындан кийин дагы көп дагы машиналар келет. Үчөө азыр өздөрүнүн немесин актап бүткөн, бардыгы ремонтко муктаждыкта турган немелер утур эле ремонтто ар ай сайын ошондой болуп жаткан эле. Учурда азыр бирди алдык. Биздин министрибиз кече бизди дагы кубандырып кеттик. Дагы кийинки жыл мартка чейин буйруса тез жардам унаалары дагы келет деди. Жумуштар аябагына көп болуп жатат. Мындан башка дагы жаңы имараттарыбыз курулуп жатат, ооруканаларыбыз курулуп жатат. Ошондой эле болгондо областтык ооруканабызда 100 керебетке ылайык жаңы имаратыбыз бүтүп, мына ушул күндөрү тапшырылган жатат. Андан сырткары ошондой эле туберкулез оорусу, курагучук оорусуна караштуу ал жерде имаратыбыз бүтүп жатат. Ал жерде дагы 98 койкага ылайык имаратыбыз жана ошондой эле төрөт бөлүмүбүз бар. Андан башка ар бир ооруканаларыбызда капиталдык ремонттор өтүп, толугу менен заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалып жатат. Жалпысынан Жалал Абад облусунда саламаттыкты сактоо тармагына 19 дана автоунаа бөлүнгөн. Алардын 8-и тез жардам унаасы, калганын санитардык, эпидемиологиялык тармак боюнча. Унаалар бүгүн эртең менен алынып келинип, суроо талап жогору болгон ооруканаларга жеткирилип берилүүдө. Мына ушундай унаа менен Октябрь жалпы дарыгерлик практикалык борбору да камсыздалды. Аркы өздө Кыз Көл айыл өкмөтүнө жайгашкан бизде санитардык машинабыз бар. Ал жерде дагы УАЗ үлгүсүндө машинасы турат. Алда эскилиги жетип, кайра жылда 2 жол оңдоп, ушинтип иштейбиз да. Ал ошол аркы беттин бар жогун ошо камсыздап турат. Анан эми альтернативдик жолдор бул жактагы дагы келечекте болуп аткан жаңы пландар боюнча ишке ашканда эми элдин муктаждыгы болуп калат. Ал жерде дагычы жолдо травмалар көбөйүп калат, башка болуп калат. Ошого жакшылап план түзүп атабыз. Буюрса ал жака да травмпункт ачып калсак, бул жерге жакшына болгон машиналар менен, жакшына болгон шарттар менен буюрса элге жакшы татыктуу кызмат кылып беребиз деген үмүттөм. Оорукананын жетекчилеринин кайрылуусу, ошондой эле министрликке депутаттардын, ошону менен бирге менин кесиптештерим Жеңишбек Шермабаев, Шайырбек Кыдыршаевдердин дагы ушул министрликке кайрылып, ушул баягы кайсыл ооруканада ушундай тез жардам унаасынын жетишсиздиги болгон кандай көйгөй бар экенин билип, ошолор кайрылып, ошонун негизинде мына тиешелүү адресине бөлүнүп, мына бүгүнкү күндө тапшырылып турат. Булардын баары мына бүгүнкү биздин кыргыз медицинасына бөлүнүп жаткан мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттардын жана ошондой эле биздеги бүгүн өлкөбүздө болуп жаткан жакшы көрүнүштөрдүн баарына бүгүнкү биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевичтин ушул коррупция менен болгон эбегейсиз чоң күрөшүнүн алкагында болуп жатат. Анткени мына биз ачыгын айтып кетишибиз керек. Айрыкча Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн башын канчага сайып, ушул элим үчүн, мамлекет үчүн, жерим үчүн ак кызмат кылышым керек. Мамлекет өнүгүш керек. Элибизге биз кандай болбосун жакшы шарттар түзүп беришибиз керек деген өзүнө чоң
дебизди алдына коюп, ушул эбегейсиз коррупционерлер менен жанагы уюшкан кылмыштуу топтор менен чоң күрөштөрдү алып барганын негизинде биздин көмүскө экономикабыз ачыкталып, бюджеттин кажынасы толуп, ошонун артында ушундай жакшы жумуштар аткарылып келди. Кече 8 декабрда өлкө боюнча саламаттыкты сактоо тармагына 107 дана тез жардам унаасы тапшырылган. Унаалар COVID-19 кесепеттерин жоюу долбоорун алкагында алынып, жалпы суммасы $3 миллион түзгөн. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 3 жылдын ичинде 335 жаңы медициналык тез жардам унааларын, ошондой эле тез санитардык транспорттук каражаттары алынган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.